социалдык саясат боюнча комитет караган. Баяндамачылар Маткеримов Айбек Тураталиевич. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Ыктыярчылык иш жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 3-окууга киргизилип жатат. Мыйзам долбоору депутаттар Түлөбаев, Маматалиев, Козуев, Бакасов, Сарыбашев, Абиров тарабынан демилгеленген. Мыйзам долбоору 2023 жылдын 25 январында Жогорку Кеңеш тарабынан 2-окууда кабыл алынган. Социалдык саясат боюнча комитети мыйзам долбоорун 2023 жылдын 13 февралында 3-окууда караган. Ыктыярчылык иш жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору ыктыярчылык иш жарандардын, коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктарындагы өсүп жаткан акысыз иш аткаруу жана кызмат көрсөтүү багыты болуп эсептелет. Азыркы учурда ыктыярдуу иш аракеттер көбөйүп, ыктыярчылык иш коомдун өсүп жаткан кызыкчылыгына ээ болуп жатат. Ыктыярчыларга кызыктуу убакыт өткөрүүдөн тышкары, ыктыярчылык жарандардын саламаттыгын сактоо, сергек жашоо образын, дене тарбияны, спортту пропагандалоо жана башка ушундай сыяктуу пайдалуу максаттарды көздөйт. Ошондой эле ыктыярчылык иш чөйрөсүндө мамлекеттик саясат каралган эмес. Ыктыярчылык ишти колдоо жана өнүктүрүү боюнча укуктук жана экономикалык механизмдер аныкталган эмес. Ушуга байланыштуу аталган мыйзам долбоору иштелип чыккан. Мыйзам долбоорунун 3-окууга даярдоонун жүрүшүндө депутаттардан жана мыйзам чыгаруу демилгесинин башка субъекттеринен сунуштар жана сын пикирлер келип түшкөн жок. Жана 3-окууга даярдоодо мыйзам долбоорунун текстине редакциялык оңдоолор жүргүзүлдү. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоору 3-окууда каралып жатат. Демилгечилердин бири Балбак Түлөбаев ушул жерде жана аталган маселе боюнча юстиция министринин биринчи орун басары жыйынга чакырылган. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот, урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору 3-окууда каралып атат. Андыктан суроо жокпу? Жок болсо, Айбек Тураталиевич, комитеттин корутундусун окуңуз. Рахмат. Ыктыярчылар иш жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору жактырылсын, жана аны 3-окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Мыйзам долбоорун колдоо бериңиздер, урматтуу депутаттар. Рахмат. Урматтуу аппарат, кайра каттоо кылгыла. 81 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун 3-окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Маалымат алмашуу жана Кыргыз Республикасынын мыйзам өзгөрүүлөрүн киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 3-окуу. Макул 77, каршы жок, баары 77 катталды 81. Мыйзам долбоору 3-окууда кабыл алынды.